27 майдан 2-июнга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кой жылдызы. Аптанын башында үй-бүлөдө мамиле жакшы өнүгөт. Туугандар конокко келүүсү мүмкүн. Апта ортосунда сизди бирөөлөр бир иштер боюнча күнөөлөйт. Ак экениңизди далилдеп берүүгө туура келет. Кызматкерлер жааматтагы кастарынан абайлап, жетекчилик менен чырдашып калууга жетпөлөрү керек. Алыстагы достор менен байланышасыз. Бука чаар жылдызы. Жаңы нерселерди билип үйрөнүүгө, акыл эс кампасын кеңейтүүгө далалат күчөйт. Кыймылсыз мүлк алуу маселеси кабыргасынан коюлат. Айрымдар каражаты жетпесе, банктан насыя алууну пландайт. Эски тааныштар менен кокустан болгон жолугушуудан көп жаңылыктарды угасыз. Апта акырында үйүңүздү уруулардан коргоо үчүн калтырбаңыз. Эгиздер жылдызы. Чыгармачылык менен алектенгендерди ийгилик коштойт. Иши чыгармачылыкка байланышпагандарга имиджди өзгөртүү, жашаган турак үйүн кеңейтүү маселеси менен алектенүү сунушталат. Маселелерди чечүүдө өзүңүзгө ишенсеңиз деле, башкалардын жардамын четке какпаңыз. Апта аягында активдүү болуп чыга келип, буга чейин бүтпөгөн иштердин баардыгын тең бүткөрүп, туугандар менен дагы жүз көрүшүүгө умтуласыз. Бөйөн жылдызы. Аптада жакшы жаңылык угасыз. Бул жаңылык жакындарыңызды бир дасторкондо бириктирет. Бирге иштешкендердин майдасына маани бербей эле коюңуз. Андан көрө жакшылап иштеп, акчаны көбөйтүүгө аракет кыла бергениңиз оң. Жакшылап эс алууга жекшембиде гана убакыт табылат. Мүмкүн достордун үйүнө башпагасыз. Арстан жылдызы. Соода жана бизнес менен алектенгендердин жашоосунда жаңы адам пайда болуп, идеяларды өстүрүп, көбүрөөк пайда табууга көмөктөшө баштайт. Аптада ички туюм өсөт, айрымдарда жүрөк кан тамыр оорулары козголот, дарыларды жанында алып жүрүү сунушталат. Жол жүрүүдө жиниңизге тийген адамдар чыгат. Токтоо болуп, эмоцияга алдырбаңыз. Үйүңүзгө буюм алууну пландайсыз. Бийкеш жылдызы. Жашооңузда кызыктуу жолугушуу болуп өтөт. Бойдоктор тааныштарынын ичинен болочоктогу жан шеригин табуулары мүмкүн. Чыр-чатактан алдын алып, карыздарыңыз болсо убагында берип кутулууңуз керек. Үйүн оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү максат кылгандар керектүү адистерди издеп сүйлөшүшөт. Достор табигат коюнунда эс алып келүүнү сунуштайт. Тараза жылдызы. Маселелерди чечүүдө үйдөгүлөрдүн айткан кеңештерин эске албасаңыз, бөөдө кыйналасыз, убакыттан дагы утурасыз. Күтүлбөгөн кырдаал сизди тең салмактуулуктан чыгарып, бирөөлөр менен айтышып калууңуз ыктымал. Чогуу иш баштоону сунуштагандар чыгат. Алдын ала ал иш канчалык пайда алып келерин божомолдоп көрүп, анан чечим чыгарганыңыз оң. Белегин көтөрүп келгендер дагы күтүлөт. Чаян жылдызы. Үй-бүлөдөгү түшүнбөстүктөрдүн аягы чакан драмага айланат. Канчалык жиниңиз келсе дагы үйдөгүлөрдү сыйлап, тилиңизди тыйып калууңуз кажет. Базар кыдырып, үйдөгүлөргө керектүүлөрдү аласыз. Балдарга алар талап кылган суммадагы акчаны берүүгө аргасыз болосуз. Окуган китебиңиз же болбосо көргөн киноңуз жан дүйнөңүзгө таасир этип, жакшы жакка өзгөрүүнү максат кыласыз. Жачы жылдызы. Жашоонун айлампасы сизди кайсы жакка алып барып, кандай кылып өзгөртүп жатканын баамдоого кез келди. Өткөн кеткендерди анализдеп, жыйынтык чыгарып, жаңы пландарды түзүңүз. Убактылуу роман куруу сизге пайда алып келбестигин эске алып, андан баш тартыңыз. Мындан сырткары, айрымдар лотерея билетинен утушка ээ болот. Апта акырында бүтүргөн иштериңиз үчүн өзүңүзгө ыраазы болосуз. Текечер жылдызы. Аптада туманда калгандай болосуз. Сиз катышкан окуянын чыгышына ким күнөөлүү экени такталбаган бойдон кала бермекчи. Ийгилик болсо сиз күтпөгөн жактан келет. Узак сапарга чыгууну кийинкиге жылдырганыңыз оң. Анткени сапар ийгиликтүү болбойт. Мындан сырткары өрттүн алдын алып, электр шаймандарын колдонуудан мурда алардын оң экенин текшерип алуу сунушталат. Сукуяр жылдызы. Бул аптада активдүү жана чечкиндүү болуп чыга келесиз. Үйдөгү жана жумуштагы иштерди дагы бүткөрүүгө жетишесиз. Айрымдар үй-бүлө мүчөлөрүнүн бирин санаторийге же болбосо ооруканаларга жаткызып, дарыланууга аргасыз болушат. Сизге акчалай колдоо көрсөткөндөр табылат. Кечеге же тойго чакырык аласыз. Бирөөлөрдүн тилине кирип, керексиз буюм алып алуудан сак болуңуз. Соңку жылдыз белги балыктар жылдызы. Бойдоктордун сүйүү жана романтика күткөндөр табылат. Көз кырыңызды салган адам болсо, жакындап сунуш киргизсеңиз болот. Бир иштер боюнча чакырбаган жерге барып калып, ыңгайсыз абалда калууңуз мүмкүн. Кирешенин көбөйтүүгө кам көрүп, жаңы булактарды издештириңиз. Ооруп жаткан туугандарыңыздын абалын суроо үчүн барасыз. Балдар жакшы жаңылыгы менен кубандырат. Сиздер 27 майдан 2-июнга чейинки жылдыздар төлгөсү менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Айжан Нурманбетова тааныштырдым. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.